Rahmat. Karatbek Rahmendiriş. Ben bir nersege taң kalып atam da. Birinci orun basaran büdjetти bilbeyim degenin. Yok, просто так айтылган 800 миллиондай. Сколько там? Андай так айтылган эмес. Эми мен мындай кечирим сурайм. Неге мындай так билбейсиңер? Birinci orun basar kant bilbeysin büdjetти. Анда тиги birinci orun basar büdjet tak bilbesi anda işteyim ne gerek var al jerganda? Arız жазып алып кетип бериңиз ал жерден. Бюджетиңизди билбесеңиз. Анда эмнеге келдиңиз бул депутаттарга? Оюнчук көргөнгө келдиңер бул жерге. Урматтуу вице-мэр, тиги жанагы силер айтып атасыңар 9000ден деп. Тиги комитет текшергилечи, по-моему, ушу былтыркы жылга 9000 дегенге мен ишене албайм мен. 9000 гана багып отуруу дегенгечи. Туралы мына жалдын пайызын суралы берип атышыроду. Текшерип чыккылачы аны шаар боюнча көрөлү канча алганын. Так. Тагын bir суроо берип алайынчы. Эме мына берде ладно. Так, Алишер Абдулаевич. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Максат Шекербекович, сиз айтсаңыз жана баяндамаңызда айттыңыз го 6 миллион 280 миң доллар мусор переработкага депчи. Ооба. Ошол негизи кайсы жак, кайсы булактан ал акча? Бул ЕБРРдин гранты. Уже бөлүнгөн бизге. Ооба, бөлүнгөн, ал акча кармалып турат. Дайын уже. Ооба, бул 2015-жылы эле келишимге кол коюлган экен, кредиттик жана гранттык соглашение. 22 миллион бөлүнгөн, анын ичинен 11 миллиону грант, 11 миллиону кредит болгон. Рахмат. Просто мен сурайын дегеним, эгерде 2,5 жыл жанагы подрядчиктер келип 2,5 жыл жоголуп кайра келди деп атасыз да сиз. Ошого бир сиздер 2,5 жыл күтпөй бир альтернатива карадыңыздарбы? Биз айткан, чын айтканда биз августта эле келдик да. Жака келгенде уже 2 жыл өтүп калган экен, подрядчиктер келбей, анан ушу эң биринчи маселелерден кылып ушул мусорный полигондун көйгөйүн көтөрүп, анан подрядчиктерге чыга баштадык. Эмнеге келбей атасыңар? Алар айтышты, ушу биздин сунуштарыбызды мэрия кабыл албай атат. Эмне сунуш десек, ушу 3 миллион доллар үстүнө акча кошуп бересиңер. Биздин баягы 6 жылдан бери ГСМ да кымбаттап кетти, жана материалдар да кымбаттады. Ошо менен инфляция болуп, дагы 3 миллион бересиңер үстүнө депчи. 9 миллиондун үстүнө. Эки эмени лотту утуп алышкан булар. Эски полигонду рекультивация кылуу жана жаңы полигон куруу. Сиздерде ушундай түшүнүк бар да өзү. Биз жаңы келдик деген эң оңой жооп да, булчу негизи. Анан эми азыр сиздер мисалы 1 жыл иштейсиздерби, 5 жыл иштейсиздерби, сиздерден кийинкилер дагы ошол ойду айтышат да. Себеби 2015 жылы бөлүнгөн болсо, уже ага процент кетип атат да азыр. 2017 жылдан баштап 0,5% жылдык кетип атса керек, ошондой Минфиндин данные боюнча. Аны ким, эми мэрия төлөйбү? Мэрия, ооба. Мэрия төлөйт. Алишер Абдулаевич.